Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракат, урматтуу достор. Сабактарыбызды улантабыз, жин жана шайтандар ааламы. Маселе туулат, эгерде жиндерге жоопкерчилик жүктөлгөн болсо, адамдарга жүктөлгөндөй, демек Аллах Таала аларга дагы пайгамбарды, элчини жөнөткөн болушу керек деп. Албетте бул маселе көтөрүлүп, алымдар бөлүнүшкөн. Бул ойдо айтышкан кээ бир алымдар жиндердин өзүнөн дагы пайгамбарлар болгон деп. Ал эми экинчи тайп алымдар айтышкан жиндердин өзүнөн пайгамбарлар болгон эмес, пайгамбарлар адамдардан чыккан жана аларга дагы пайгамбар болуп келген деп. Бирок бир маселе бар, талаш тартыш жок маселе. Бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз, демек кандай адамдарга пайгамбар болуп жөнөтүлсө, жиндерге дагы пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Мындайча айтканда, бул үммөттөгү жиндерге кыямат күнү эгерде ыйман келтирбеген болсо, анда албетте үзүр болбойт. Себеп дегенде пайгамбарыбыз буларга дагы пайгамбар болуп келген. Мындан ары буну аныктап кетебиз. Албетте демек пайгамбарыбыз бул үммөт дегенде, пайгамбарыбыздын үммөтү дегенде бир гана адамдар эмес, жана жиндер да кирип кетет бул сөздүн ичине. Себеп дегенде Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эки ушул тайпага кирген адам баласына жана жиндерге дагы. Андан соң бул нерсеге далил катары көп аяттар келет Курандагы. Ошонун бириси бул Жин сүрөсүндөгү 1-2 аятында Аллах Таала Куранда айтат. Айткан дейт, мага вахий кылынды, кабар берилди, бир канча жиндер Куранды угуп айтышты. Шексиз биз ажайып келген Куранды уктук, ал түз жолго жолдойт. Биз ага ыйман келтирдик жана Роббубузга кошуп шерик келтирбейбиз деп кабар беришет. Ошол бир эле угуп, бул биз себебин, бул аяттын түшкөн себебин кабар бергенбиз биринчи сабактарда. Бул биринчи жиндердин Куран менен пайгамбарыбыз менен болгон таанышуусу болгон. Айтканбыз, жиндер, шайтандар асманда кабарларды угуш үчүн маалым жерлерге туруп, бири-биринин үстүнө чыгып, ошол периштелер сүйлөшкөн сөздү угушчу эле. Ошол тосулуп, ошо пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон баштап ошол мүмкүнчүлүк тосулат булардан. Жада калса ошол нерсе эмне күйүп турган чоктор менен атылып, булар жок болушат. Ошондо булар айласын таппай бул себебин издеп башташат жана дүйнөнү баары кыдырышат. Батыштан баштап чыгышка чейин бүт баарын кыдырып башташат. Анан бир топ жиндер пайгамбарыбызды Куран окуп аткан маалында жолугуп калышат жана ошол Куран окуп атканда кулак салышат. Ошондо анан Куранды окуп туруп, булар ыйман келтиришет ошол замат жана өздөрүнүн элин бул ыйманга, динге чакырышат. Ушул сыяктуу бөлөк аяттар да келет. Мисалы үчүн Ал-Ахкаф сүрөсүндө келет. Максат пайгамбарыбыз буларга дагы ошол элчи болуп, пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Бул жин ааламына, шайтандар ааламына. Андан соң андан кийин жиндердин тайпалары пайгамбарыбызга келип, илим алып, талим тарбия алып да кеткен маалдар да болгон. Келет. Мисалы үчүн имам Муслимдин Сахих китебинде келет. Ал-Кама Ибн Масудтан сурайт. Ибн Масудтан сурайт, пайгамбарыбыз жиндер менен жолуккан түнү силердин бирөөңөр ошондо чогуу болдуңар беле дейт. Дегенде Ибн Масуд айтат, бизден бирөөбүз да болгон эмес дейт ошол окуяда. Себеп дегенде биз түнү пайгамбарыбызды жогото алганбыз дейт. Такыр таппай койгонбуз дейт. Жана ошол түн биз үчүн эң жаман бир түндөрдөн болгон дейт. Андан соң пайгамбарыбыз эртең менен келген дейт. Келгенде биз айттык дейт, Аллахтын элчиси, биз сени жоготуп алып таппадык. Жана бул түн биз үчүн эң бир жаман түндөрдөн болду дегенде пайгамбарыбыз айтты дейт, мага жиндердин бирөө келип өзүнүн
элине чакырып кетти дейт. Анан мен барып Куран окуп берип, дават кылып, ыйман ошол нерселерди түшүндүрүп бердим дейт. Андан кийин айтат Ибн Масуд, анан бизди пайгамбарыбыз жетелеп барды дейт, ошол түндө болгон окуя болгон жерге. Ошол жерде дагы деле ошол отуруп жаккан чокторун көрдүк дейт, жана ошол малдарынын тезектерин дагы көрдүк дейт. Дагы бир ошол жиндер менен бир жолугушууларында пайгамбарыбыз аларга Ар-Рахман сүрөсүн окуп берген экен. Ошондо пайгамбарыбыз кабар берет, сахабаларга айтат, мен ошол Ар-Рахман сүрөсүн окуп, Аллах Тааланын мынабул сөзүнө жеткенде, фаби айи алаи роббикума туказзибан деген жерге жеткенде, Аллах Таала айтат, силер экөөңөрдүн Роббуңардын жакшылык неаматтарын, кайсы бир жакшылык неаматтарын силер четке кагасыңар, калпка чыгарасыңар деген сайын, деген жерге жеткенде айтканда эле жиндер айтып атты дейт. Роббубуз, биз сенин бир ар дагы кыпындай болгон жакшылыгыңды калпка чыгарбайбыз, четке какпайбыз, жана сага шүгүр, сага мактоолор деп айтып атышты дейт. Мындайча айтканда ошо сахабаларга кабар берип атат, силер унчукпай эле отурасыңар деген сөп, силерге караганда жиндер жакшыраак чыгар деп ошол нерсени кабар берип, жиндер менен маектешүүсүн кабар берген. Дагы бир пайгамбарыбыздын ошол талим тарбия берген бир жиндер менен болгон жолугушууну айтсак, Имам Бухари Сахих Бухариде алып келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан. Абу Хурайра айтат, пайгамбарыбыз айтты дейт, күндөрдүн биринде мага Насибин элинин жиндери келди дейт. Насибин деген ошол Йемендеги бир өрөөн, ошол жактын жиндери келди дейт. Анан айтып, пайгамбарыбыз кабар берет, кандай сонун жиндер эле дейт. Анан алар менден тамак тууралуу сурашты дейт. Жегенге тамак сураганда мен Аллахтан дуа кылып айттым дейт. Дуа кылдым дейт, аларга тамак сурап. Ошондо алар кайсы жерден сөөк таппасын, кайсы жерден тезек таппасын, ошол сөөк менен тезек аларга тамак болот деп мен аларга кабар бердим дейт. Демек максат бүгүнкү алчу пайда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кандай адамдарга пайгамбар элчи болгондой, ошондой эле жиндерге дагы элчи пайгамбар болуп жөнөтүлгөн. Кандай демек бул сөз менен жиндердин үстүнө дагы далил тургузулат, жана кыямат күнү жиндер бизге пайгамбар келген эмес деп айта алышпайт. Андан кийин жин жана жиндер демек бир гана биздин ойдо болуп калган бир пикирдегиндей баары эле жаман деген сөз эмес. Пайгамбарыбыз айтып атат, мактап айтып атат канча жерде, кандай гана жакшы жиндер эле, же мисалы үчүн баягы силерден да жакшы чыгар эле, ушул айткан сайын ушундай сөздөрдү айтып атат эле деп. Ошон үчүн жиндер демек адамдар сыяктуу эле ыймандуулар дагы болот экен, ыймансыздар дагы болот экен, күнөөкөрлөр дагы болот экен, солихтери дагы болот экен. Демек балким ушул жашоо тиричилиги дал биздикиндей болушу ыктымал. Ушуну менен бүгүнкү сабакты токтоп турабыз. Адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз, жаттоочу дуабыз. Анас ибн Маликтен хадис келет. Пайгамбарыбыз кызы Фатиманы үйрөтүп айтат, мынабул дуаны, Фатима эртелик кеч мынабул дуаны айтып жүр дейт. Я хайю я кайюм би рахматика астагис асих шани куллах ва ла такилни иля нафси тарфата айын деп. Бардык нерсени камтып турган зат Аллах Таала. Сенин рахматыңан коргонуу сурайм. Сенин рахматың менен коргонуу сурайм. Би рахматика астагис асих шани куллах. Бардык иштеримди орундатышыңды суранам. Ва ла такилни иля нафси тарфата айын. Жана менин нафсыма көз ирмемге дагы ыйгарып койбо деген дуа. Ушул дуаны өтө маанилүү дуа, этибар берип, фикирлеп ушул дуага түшүнүп айткан жакшы буну албетте. Аллах Таала баарыбыздын ишибизди оңосун,
жана бизди өзүбүздүн нафсыбызга көз илмемге да калтырбасын. Аллах Таала баарыбызды жиндер жана адамдардын арасында шайтандардын зыянынан сактасын, көрө албастардын көрө албастыгынан, сыйкырчылардын сыйкырынан, ачкөздөрдүн ачкөздүгүнөн, айлакерлердин айлакерлигинен жана ушул сабактарыбызды дайымдуу кылып, берекелүү кылып, ихластуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.